Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжи окутуучу Кушбакова Рахат Шукуровна, башталгыч класстарда окутуу адистигинин студенти Нурлан кызы Акмарал. Психология предмети тема темперамент. Темперамент латын сөзүнөн темпераментум бөлүктөрдүн тешелүү катышы адамдын психикасынын өздөгөн жеке өзгөчөлүктөрдүн жыйындысы болуп эсептелинет. Адамдар негизинен темпераменти жагынан 4 түргө бөлүнөт. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик болуп 4кө бөлүнөт. Холерик бул башкалардан кескин чечим чыгаруусу менен маанайын тез алмашып туруусу менен айырмаланып турат. Өзүн колго алууну билбейт, айланасындагылардын таасирлерине берилип, бир жумуштан экинчи жумушка оң эле секирип кетет, көңүл борборунда болууну жактырат. Сангвиник эмоционалдуу, башкалардан ишке болгон жөндөмдүүлүгү менен айырмаланат. Ал өзүнө тааныш эмес чөйрөгө тез эле көнүп кетет. Демилгечил, оптимист, мамилечил, айланасындагы адамдарга жакшы маанай тартуулап турат. Ийгиликсиз нерселерге кабылса, аны оң эле жеңип чыгат. Тынчы жок, жаңы таасирленүүлөргө тез муктаж болуп турат. Флегматик абал кочуп турган учурда деле өзүн токтоо алып жүрөт, шашпайт, туруктуу айтканынан кайтпаган, көк. Кандай учур болбосун өзүн колго алганды билет. Жумуштун жоопкерчилигин өзүнүн алына жараша алат да, аны аягына чейин чыгарат. Меланхолик өзүнө ишенимсиз, тез чарчап, курулар чектенүүчүлүк сапатка ээ. Уяң болбогон майда нерселер үчүн да кыжаалатына берет. Жаңы адамдарга көнүшүү кыйын. Кадимки шартта меланхолик терең ойлуу, иштерман, өзүнүн жашоодогу милдеттерин ийгиликтүү аткарат. Ал эми ылайыксыз шартта ал түнт, коркок, тынчы жок адамга айланат. Маанайынын өзгөрүлүшүнүн себебин айланасындагылар оңойчулук менен аңдый алышпайт. Мага бул тема аябай кызык болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.